Assalamu alaikum урматтуу жакшылар. Бүгүн биз сиздерге Оштогу резиденциядан сатыла турган аянты 102 метр квадратты чапчыган 3 бөлмөлүү Пусо Батырдын шашылыш турда сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Эгерде кимдир бирөө ушундай батыр издеп жаткан болсо, анда чамдаңыздар. Сатыла турган баасы $88.000 бир аз кеми бар. Эми сиздерге тарихтерин түшүндүрүп өтөйүн. Учурда биз резиденциядабыз. Оштогу ылдый тараптан, мэрия тараптан жогору чыгып келе турган болсоңуздар, спецбольницага жетпей, бул жерде Аманат резиденс курулуп жатат. Аны жакшы билесиздер. Ош Ордо бар. Ошонун бет маңдайында, ушу жолдун сол тарабында буюрса чоң ушул сырткы фасадтары сары таштан, мурамыр таштардан курулуп жаткан жанагы Sky House курулуш компаниясынын ушул тарабынан кирип барасыздар. Биринчи подъезден 9-кабатка чыгып бара берсеңиздер, буюрса ошол жактан толук маалыматтарды беребиз. Жүрүңүздөр. Мынакей урматтуу көрөрман, өзүңүздөр көргөндөй 9-кабатка лифт менен көтөрүлүп чыктык. Сиздер дагы чыгып келип эле оң тарапка бурулсаңыздар, туштагы ушул 124-катар номериндеги эшикти ачып кирип келе бересиздер. Кире бериш жери дагы ашыкча деле баягы аянты жок, же өтө эле тар эмес, айтор стандарт сонун. Бул жактан кирип эле оң тарапка бурула турган болсоңуздар, чоң эшик аркылуу чоң бөлмөгө киресиз. Бул конок бөлмөсү, зал узун туурасы болжол менен эсептегенде бир 7-ге 4. Бул жагы болсо күн чыгыш тарапты карап турат. Айнек терезелер дагы күрөң түстөгү, азыркы заманбап, сонун сапаттуу пластик терезелер орнотулган. Баса достор, бул жерден дагы көрүп койсоңуздар болот. Жанагы контейнер орното турган болсоңуздар, уста чакырып олтурбайсыздар. Даяр кутучасы, даяр достор. Бул жакта болсо Акбура дарыясынын дагы бир бөлүгү жок, өзү эле агып өтөт экен. Нар жагы бизде Ош, Татан сода борборлору, Эгабастык тарабы. Ошол сонун кыскасын айтканда шаардын эң кооз жеринде, сонун локациясында жайгашкан резиденция деген аты бар. Андан кийин сиздер киргенден кийин оң тараптагы экинчи бөлмөгө кирсеңиздер, бул ашканасы өзүнчө эле бир сонун. Анткени мына ушул бурчту ашкана эмеректерине ажыратасыздар. Мына жердечи кааласаңыздар Г формасында. Бул жакта кладовка кылып койсоңуздар болот. Газ түтүкчөлөрү тартылган, эсептегичтер орнотулган, суу түтүкчөлөрү, жылуулук түтүкчөлөрү бүт бардыгы болгон, асты стояшка болгон. Бул жагы балкон. Балкончону каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Эң негизгиси панорамный чоң, ушундай жарык, жакшы тээ турган терезелер орнотулган. Эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөбүз. Бул жуунучу бөлмөсү бир аз караңгы болуп атат. Бир 4-5 метр квадраттын айланасында. Кыскасын айтканда, мына ушундай. Андан кийинки эле бөлмөгө кире турган болсок, бул жагына ата-энелер же жаш балдар уктоочу бөлмө кылып жайгаштырсаңыздар болот. Булар эмне дешиңиздер мүмкүн. Ар жер эле бурч болуп кеткен, мага жаккан жок. Жок, бул атайын ошол шкафчаларга, кийинүүчү жайлары, же болбосо олтуруп сабак даярдай турган өзүнчө бир бурч да. Мисалы, бул жерде эле ошондой жарык тийип турат. Люктар бар, коопсуздук люктары бүт бардыгы орун алган. Ошол кыскасын айтканда европейский проекти салынган үй десем жаңылышпайм. Бул жерде мисалы ата-энелер уктоочу бөлмө кылсаңыздар болот, чакан. Көп деле баягы аянтты ээлеген эмес. Спальня ушул жерде болсо, бул жагында гардероб же болбосо өзүнчө бир офис же бир иш бөлмөсү кылып алсаңыздар болот, чакан. Күн батыш тарапты карап турат бул жакта. Караңыздар, бул жагынан эмнелер көрүнөт десеңиздер. Сонун шамал го. Шамалбак, аба таза, Аманат резиденс. Мына ушул Аманат Сити курулуш компаниясы курган Аманат резиденс жанында Ош Ордо. Кыскасын айтканда, ошону болжолдоп келе бересиздер. Ошонун бет маңдайындагы мурамыр таштан салынып жаткан, сырткы фасадтары курулуп жаткан ушул көп кабаттуу үйдүн өзүндө 9-кабатында. Мына мэрия тараптан келгенде, биринчи подъезден 9-кабатка көтөрүлөсүздөр да. Метр квадраттын башында айтып өттүк. 102 метр квадраттан ашыгыраак аянты ээлесе, сатыла турган баасы $88.000 бир аз кеми бар. Сүйлөшүү жолдору каралат, андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылган болсун, документтер буйруса колго тиет. Негизи документтер бар, бардыгы так, андай чыпысы жок. Элдер кадимгидей келип жашап атат, андыктан сиздерге буйрусун. Мечит, мектеп, балабакчаларга жакын. Резиденциянын мечити жаныңыздарда чуркап өтөсүздөр. Маршруттук каттамдар каттайт, айтор, сонун жайда, сонун жерде үй чыкты. Келиңиздер, жашаңыздар. Ар бириңиздерге насип кылган болсун. Эйсин номер экран астында камтылган. Чалып байланыша бересиздер. Ассаламу алейкум. Достор, токтоңуздар. Ажаткананы көрсөтпөй калыппыз го. Мына, ажаткана. Бүт ошо канализация түтүкчөлөрү дагы тартылган, даяр турат. Кыскасын айтканда,
Ошол насып кылган болсун сиздерге. Домофон бар экен, электромонтаждары даяр, буюрса